Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 27-си. Күнөөлөрдөн бошонуу. Башка адамдар тууралуу сүйлөшүүлөрдө жана ойлордо биз күнөө деген сөздөн баш тартуубуз керек эле. Мен өзүмдүн алсыздыгымды кабыл алууга аракет кылып жатып, жашоомдогу баардык кыйынчылыктар үчүн өзүмдү күнөөлөгөнүм мени кайра үмүтсүздүккө алып келерин түшүнө баштадым. Жардам издөө жана кадамдар менен салттарда айтылган идеяларга кунт коюу бул менин айыгып кетүүмө тоскоолдук жараткан, көз карашымдын өзгөрүүсүнө жардам берет. Ага келгенге чейин мен башка өйдөңкү даражадагы адамдардын ой пикиринде болууга аракет кылчумун. Алардын ишенимин актоо үчүн мен башкаларды, жада калса өзүмдү курмандыкка чалганга даяр болчумун. Жана мени ар дайым ийгиликсиздик ээрчип жүрчү. Программада мен чын ыгы досторду таптым. Алар сүйгөн, түшүнгөн жана өзүм жөнүндө чындыкты ачууга жардам берген достор. 12 кадамдын жардамы менен мен күнөөсүз жана өзүмдү актабай турган жакшы жашоо кура алам.